Ош шаарында социалдык биримдикти бекемдөөгө багытталган окуу өттү. Анын максаты аймактардагы көйгөйлөрдүн алдын алуу жана жамааттар арасында ынтымакты чыңдоо. Бул үчүн мамлекеттик мекемелер менен жарандык коомдун өкүлдөрү кандайча чогуу иштешсе болоорун үйрөнүштү. Иш чарага Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарынан коомдук кеңештердин мүчөлөрү жана мамлекеттик кызматкерлер катышты. Бул тренинг буга чейин Бишкек шаарында өткөн, эми мындан ары башка облустарда да уюштурулат. Ушул жалпы эле ушул коомчулук менен бирликте ушул аймактардагы ушул чыр-чатакка же болбосо тынчтыкка мындай кедерги болгон айрым ушундай бир маселелердин алдын алып, ошолорду биротоло жоготпосок да ошолорду жеңилдетүү максатындагы проекттер менен иштеп жатабыз. Буюрса мунун баардыгы коомчулук үчүн дагы, эл үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы бир жакшы бир ийгилик, жакшы бир мындай бир натыйжаларды алып келет деп түшүнөм. Бул коомдук консультатив кеңештердин иши өтө маанилүү. Бул болсо ыктыярдуулуктун негизинде жүрсө дагы, бирок мааниси өтө чоң. Себеби ошо жергиликтүү калкыбыздын жамааттын арасында кандайдыр бир чыр-чатактардын алдын алуу максатында түзүлгөн коомдук консультатив кеңештер. Жана булардын эң негизги максаты жана багыты болсо бул ошол жергиликтүү коомчулуктун жашоосун жакшыртуу жана андагы болгон ар түрдүү чыр-чатактарды жокко чыгаруу максатында иш алып барышат.